Неге именно журналисттерди чакырып атасыңар? Мен бул боюнча билбейт экенмин, следователь берди, поездканы иштеп калыңыз деп, ошол боюнча келдим. Мен башка журналисттерден сурасам, аларды чакырбаптыр, эмне үчүн мени эле чакырып атасыңар, мен түшүнбөйм. Аны эми тергөө кызматкерлери өзүңүз айтасыздар. Анан мен мынтип айтышты да мага, силер кимден интервью алдыңар, алар эмнеге жооп берди, ошону айтып берсин депчи. Мен кимден интервью алганым, алар эмне деп жооп бергени бүт менин материалымда турат, ал ютубта турат да. Эмне үчүн кайра мен барышым керек? Мен просто күндө съемка, мен бош ойнуп. Сизге мен следователь бизге повестканы берди. Сиз ошол боюнча повестка кол коюп берсеңиз, анан качан барасыз, эмне кыласыз, өзүңүз пайдаланышып бересиз. Биз просто повестканы алып келип берип, ошол боюнча биз сизге берип атабыз. Мен азыр убактысын билбейм. Канчада барсаңыз, ошончодо барып кол коюп, саатын эметип берип коюңуз, болду. Получила дегенге коюп коем да, ошондо. Мыйка саатын жазасыз. Бияка дагы саатын жазып кол коюп коесуз, мен биякта алып барып, тиги делого тиркелет да. Сааттан туралы. 4 срок. 16. Мен бияк канчада барарым чын эле билбейм, аны мен башкы редактор менен макулдашып, мисалы, анан ошентип Сиз макулдашып туруп, ошол боюнча саатын жазып койсоңуз болот. Билбейм, анда где-то бир 12-лерде деп койсом болобу? Азыр 12-ден өтүп кетет. Жок, эртең да. Мен бүгүн бара албайм. Мен бүгүн азыр материал жазышым керек, монтаж кылып кетишим керек. Анда тиги повестка 24 минут жазып. Анда мен эчтеке кыла албайм анда. Болгондо. Мен ким деген эмеге барышым керек? Бул сите болобу? Жок, мына жерде жазылып атпайбы? Следователь. Ошо номерин бербейсизби? Мен деген ровно 12-де бошобой калсам, мисалы 10-да барамбы же канчада барамын билбейм да. Сизге айттым, повестканы берип койгон деп, биз ошон үчүн келдик. Калган вопросты суроолорду өзүбүз сизге беребиз. Так, 550 102 447. Анан кандай суроо